Саламатсыздарбы достор, сиздер менен мен кайрадан эле Бекболот Тажибаев. Биз азыркы учурда Олимпиадага даярданып жүргөн убагыбыз. Мындан бир нече күн мурун менде Java жана Python тилдери боюнча бир кызыктуу окуя болду десем болот. Бизге Олимпиадага даярдануу учурунда ар кандай задачалар берилет, аны иштөө үчүн. Мындан 2-3 күн мурун мага мондай задача келген. Тегиндин цифралары. Бул жерде убакыт боюнча чектөө 1 секундда, ал эми память боюнча 256 мегабайт. Задачанын шарты боюнча бул жерде n саны берилет, n натуралдык саны. Ал сан 1ден чоң жана 10.000ден кичинекей болот. Маселенин шарты боюнча бул жерде жооптоо чыгышы керек. n саны кошулуп, ага чейинки сандардын өзүнүн цифраларына так бөлүнгөндөрү гана чыгышы керек. Например, 12 саны 2ге жана 1ге так бөлүнөт чыкты, 15 саны 5ке жана 1ге так бөлүнөт чыкты, 13 саны чыкканы жок, себеби 13 саны 3кө так бөлүнбөйт, бирок 1ге бөлүнөт. Ал чыккан жок. Мен бул задачаны алгач Java'да иштедим, системага жөнөттүм. Бул KRSU'дан алынган задача болчу. KRSU'га текшерүүгө жөнөттүм, ал жактан баары жакшы, текшерүүдөн өттү, бирок андан кийин аны Python'до иштедим. Python'до өткөнү жок, себеби убакыт боюнча чектөөдө Python'до 1 секундтан ашып кетти жооп берүү убагы. Ал эми ошол эле алгоритм, ошол эле метод менен иштегеним Java'да жакшы эле өттү. Ооба, негизи албетте Python Java'га караганда жай иштейт. Буга эч кандай каршы пикирим жок. Бул талашсыз. Бул кызыктуу дегеним себеби бул жерде Java'нын Python'го караганда бат иштеши практикалык түрдө так байкалды. Жөн гана бат иштебестен 2 эсе бат иштеди. Бул KRSU'нун иштеш времясын көрсөтүүсү боюнча. Келиңиздер азыр ушул задачаларды эки тил менен тең иштеп көрөбүз. Java жана Python тилдеринде. Алгач Java'да иштеп көрөлүк. Задачанын башына каралсак, бизде n натуралдык сан кирет. Биз консольдон маалымат алыш үчүн сканер иштедик. Сразу сканерди импорт кылабыз. Import Java virtual scanner public class solution. Бул KRSU Java'да кодду жөнөтүш үчүн KRSU'га сөзсүз custom solution деп аташ керек. Сохранить этип алып. Solution Java. Public static void main string just так, эми сканер сканер system пользовательден бир гана бул жерде натуралдык сан келет, то есть integer келет, n да алабыз. sk next сразу результаттын бул жерде результат ар бир эки сандын ортосунда пробелдер менен келет, то есть бул string боюнча тип кыла алабыз. String r деп коелук, результат. Андан кийин сразу уже бизге цикл керек экени көрүнүп турат. Бул менин иштөө методум боюнча, мүмкүн башка мындан дагы жакшы иштөө алгоритм, методдор бардыр. Бул менин методум боюнча бирден башталышы керек. Андан кийин I кичине же барабар болсун n-ге. I плюс сразу текшерип көрөлүк. System out print ln. Сразу чыгарып көрөбүз. Java solution Java. Компиляциядан өттү. Java solution. Так, например, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Нормально. Эми ушул жерге уже условия кетиш керек. Бизде
дайым чыгат. Эсте сан 10дон кичине болсо, себеби 10дон кичине болсо сан 1 эле орунду болот, ал өзүнүн санына сөзсүз бөлүнүп турган болот. Если ай кичинекей болсо 10дон, тогда биздин результатка ай кошулушу керек через пробел, потом просто continue, кийинки шагга өтүп кетиш керек. 10дон чоң болсо же 10 болсо уже текшерүүгө салыныш керек. То есть сразу boolean q деп алып, true. Дагы кайра эле цикл. Бул жерде char менен кетиш керек. Себеби ар бир 2 орунду 3 орунду сан болсо ар бирин кайталап текшеришибиз керек болот. Char integer точка to string I точка to array to char array. Так. Кайталанды бул жерде. Андан кийин бул так бөлүнгөнүн текшериш керек. Бул качан так бөлүнбөйт же качан так бөлүнөт экен биринчи эле болсок, бул если сан 1 болсо так сөзсүз бөлүнөт өзүнүн цифрасына. Если g равно 1, тогда сразу continue кылып коебуз. То есть сразу кийинки шагга өтөт. А если эмес, сразу q деп кетелик. G равно 0 болсо уже бөлүнбөйт. Эч бир сан математиканын правиласы боюнча 0го бөлүнбөйт. Сразу false кылабыз. Иначе болсо уже текшерүүгө салынат. Айды бөлгөндөгү остатыгы кайсыл санга character.get value если q равно болсо уже токтотуп коюш керек сразу. Если уже бирөөсү эле так бөлүнбөсө уже калганын текшериштин кереги жок, сразу токтотуп циклды. А если q true болуп кетсе, то есть баарына так бөлүнсө уже r равно r плюс i. Так, текшерип көрөбүз. Компиляция. Так, ошибка. One error. 6-нчы линия. Бул бөлгөндө остатык 0го равно болуш керек. Так, текшеребиз. Эми иштеп көрүп көрөлүк. Биз результатты экранга чыгарыш тестин чыгарыш керек. Экранга чыкканда жөн чыкпаш керек. Бизде бул жерде сразу пробел менен кошуп баштап кетип атат. Башында пробел чыгып калат, анда могул жерде болсо башында пробел жок. Система мындан эле ошибка берет. Башынан бирөөнү кыркып салабыз. String 1. Так, компиляция. И вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 алынган жок. 11-ден кийин 12, 15, 15 туура. Жөнтүп көрөбүз. Так, кодду баарын копия кылып алам. Могул жерде жөнтүү үчүн бизде ID'си бизде 798, задачанын номери 798, биз Java'da жаздык. Так, send solution. Waiting for control, обновить, compiling, уже компиляция кетти. Running, запускать атат, тесттерге салып атат. Accepted, уже 100 балл, то есть бардык тесттен өттү. Бул жерде времясына көңүл бурсак, бизде ограничение 1 секунд болчу, бул болсо уже эң чоңу азыр 764 миллисекунд болуптур, то есть эң чоң сан берилгенде акыркы тестте. Бул деген уже 1 секундага жеткен жок, жарым секунддан бир аз өттү. Эми ушул эле метод менен, ушул эле алгоритмди Python'да жазып көрөбүз. New file, Python.
Так, biz n санын алышыбыз керек сразу. n integer task деп коеюн. Мен input эмес raw input иштетем, себеби менде Python'un версиясы 2.7. А бирок бул жерде Cursu'da Python версия 3.4, 3.4'te болсо input жок, ал жакта просто input, андан кийин мен жөнөтүп атканда муну кайра input деп өзгөртүп коңдоп коебуз. Сразу r да алайын, то есть результат. Андан кийин цикл geçiş керек. For I, range birden баштап n плюс 1 чейин текшериш керек. Если I кичине болсо 10, тогда r плюс равно формат I өзү сразу жазылышы керек. Так, могул жерге кетти. I жазылды. Так, continue болуш керек. Сразу кийинки шартка өткөзүш керек. Continue. Иначе болсо тоже q началык равно j. Так. Андан кийин ар бир символ боюнча кайталашы керек. For j in str I. Так, j бирге болсо кийинки шартка өткөзүш керек. Если j равно 1, тогда continue. Потом андан кийинкиси уже geçiş керек. Q равно false болуш керек. Если j равно 0 болсо, j равно 0 болсо. Иначе так, айдын бөлүнгөндөгү остатыгын алыш керек. J. Если q false болсо, токтотуш керек. Если not q бирая. Так, андан кийин уже если q true болсо кошуш керек результатка. Если q, тогда format I. Потом уже барын уже экранга чыгыш керек. Бул жерде деле жөн эмес, башында protocol код жазыш керек. Так, ишерip көрөбүз Python'ду. Python task.py 15 саны. Так, что 5, 6, 7, 8, 9, 11. Так, 13, 14. Ошибка бар окшойт. Так. Жөн чыгарып көрөлүк. Так. Let's continue. JSTR I. Так. Один болсо continue. False болот, если j 0 болсо, иначе болсо. Onu дагы кайра эле уnuттум. Жабыда деле унутуп калыпмын. Эми башында пробел менен берип атат, ошол пробелди жок кылышы керек. 5. Вот, уже бирөөсүнө өчүрүп салдыңыз. Вот. Так, Java'da алынган болчу. Жана эң эле көп санда иштеген убакыты бул 700 бирденге миллисекунд болчу. То есть жарым секундадан көп. Эми ушул эле задачаны мына ушундай эле метод менен Python'да иштеп көрөлүк. То есть жөнөтүп көрөлүк. Python. Бул жерде Python 3.4 болгондугу үчүн raw input эмес, просто raw деп жөнөтөбүз, а так компиляциядан ашып берет. So, solution. Күтөбүз.
Visual Studio'nu joylab отышканбы? Уже мынакей partial solution, то есть толук решение толук эмес. И очкону бизге балды 80 гана берип атат. Details көрө турган болсок, вот, уже нормально тесттерин өткөрүп атып, андан кийин уже 9-10 тесттен өтпөй калды. То есть чоң сандар берилгенде биздин Python уже 1092 миллисекундада жооп берди. То есть бул деген уже 1 секундтан көп убакыт алды. Ошондон акыркы 2 тесттен өтпөй калды. А калганынан уже нормально өтүп атат. 46 миллисекунд, 62, 78 уже 200 миллисекундда, то есть 600 миллисекундда. Андан кийин акыркы 2 тестте чоң сандар берилет окшойт, жана ошолордон өтпөй калды. Вот. Java акыркы эң чоң тестте жана өзүңүздөр көргөндөй 700 миллисекундда чыгарган болчу. А бул Python уже 1107 миллисекундда чыгарып жатат. Вот. Эми өзүңүз решение кыла алыңыз. Кайсыл бир бат иштейт, канчалык бат иштейт, канчалык жай иштейт. Албетте мен бул задачаны Python'da чыгарып болбойт, Java'da гана чыгарыш керек дегенден алысмын. Бул менин методум боюнча ушундай чыгарды. Бул мен силерге айтайын деген себеби бирдей метод менен, бирдей алгоритм менен бир эле задачаны азыр Java менен Python аябай эле чоң убакыт менен айырмаланып чыгарышты. То есть Python Java Python'га караганда почти 2 эсе бат чыгарды. Вот, сиздер менен бөлүшкүм келген нерсе ошол болчу. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.